Kvorum var. Комитет бүгінгі жиынын баштасақ болады. Сіздердің алдыңыздарга бүгінгі жиынның күн тәртібі жана тийиштүү материалдар таркатылып берилген. Күн тәртибинде 5 маселе бар. Биринчи кезекте күн тәртибин бекитип алалы. Урматтуу депутаттар, күн тәртибинде кимде кандай сунуштар бар? Сейит Алмазбекович. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Марат Молдонович. Менде могу 4-чү суроо боюнча эмки жумага жылдырып койсок жакшылык эле дейм да. Ошону немеге коюп коюңуз, добушка коюп коюңуз. Барбы дагы сунуштар, урматтуу депутаттар? 4-чү маселе. Төртүнчүсү кайсы? Төртүнчү маселе Кыргыз Республикасынын өндүрүш жана керектөө калдыктары менен иштөө боюнча эмки жумага. Маалымат эле да негизи. Маалымат экен го. Чечим экен. 4-чү маселе. Урматтуу депутаттар, күн тартибинин сунуштарды эске алуу менен добуш коем, добуш берип коюңуздар. Калыс каршы жок, күн тартиби бекитилди. Күн тартибинде 4-чү маселе менен келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибинде маселелер боюнча чакырылгандардын тизмеси сиздерге таркатылып берилген. Урматтуу депутаттар, анда маселени кароого өтсөк. Биринчи маселе 2024-жылдын 13-июнда Вена шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда кредиттик макулдашуу Долинка подстанциясын модернизациялоо жана Речная подстанциясын реконструкциялоо долбоору жана Кыргыз Республикасынын Кыргызстан улуттук электр тармагынын ачык акционерлик коому жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда гаранттык макулдашуу Долинка подстанциясын модернизациялоо жана Речная подстанциясын реконструкциялоо долбоорун ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Касымалиев, баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министри Ибраев, Талайбек Омукеевич, сөз сизде анда. Сизге канча убакыт керек? 3-4 мүнөт беребиз. Урматтуу Марат Молдонович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздердин карооңуздарга 2024-жылдын 10-июнда Вена шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик жана гранттык макулдашуулардын Долинка жана Речная көмөк чордондордун модернизациялоо реконструкция долбоору ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун жактырууга киргизилет. Өлкөнүн өнүктүрүү жолунда ири экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу, электр энергиясын өндүрүү жагынан жана электр тармактарынын инфраструктурасын кубаттуулугун жогорулатуу жагынан дагы кошумча энергетикалык кубаттуулуктарга муктаждыкка алып келип жатат. Аталган долбоордун алкагында 110 киловольттук Долинка көмөк чордонун модернизациялоо жана долбоорлонгон ири объектилерди туташтырууга, анын ичинде Ысык көл областынын Карой айылында Азербайжан Республикасы тарабынан пландаштырылып жаткан 5 жылдыздуу мейманканасы, Түркмөнстан жана Өзбекстан республикалары тарабынан каралган туристтик объектилерин, көп функционалдуу ден соолукту чыңдоо комплекс жана ошондой эле жергиликтүү керектөөчүлөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу электр энергиясынын болгон муктаждыгын канааттандырууга багытталган. Ошону менен бирге аталган курорттук аймакта кубаттуулуктун жетишсиздигин улам толук кошула элек объектилерди кошуу маселеси чечилет. Ал эми 35-10 киловольт Речная көмөк чордону 110 киловольттук подстанцияга өткөрүү менен реконструкциялоо, Ош шаарынын электр энергиясынын өсүп жаткан суроо талаптарын канааттандыруу жана жаңы пландаштырылган курулуш долбоорлордун, анын ичинен көп кабаттуу турак жай комплекстеринин, калк үчүн соода жана оюн зоок борборлорунун, кичи жана орто бизнести электр энергиясы менен камсыздоого багытталган. Анткени бүгүнкү күндө 110 киловольт Ош 6 көмөк чордону номиналдык чегине жеткен. Речная көмөк чордонунун чыңалуу классын 35 киловольттон 110 киловольтко которуу, 110 киловольттук Ош 6 көмөк чордон жана Узловая Ош аба чубалгыларында жүктөмдөрүн бир топ жеңилдетет. Долбоор боюнча келишимдердин жалпы суммасы 14 миллион еврону түзөт. Анын ичинде 9 миллион евро насыя түрүндө, 5 миллион евро инвестициялык грант түрүндө, кредиттин берүү мөөнөтү 18 жыл, анын ичинде жеңилдетилген мезгил түрүндө 3 жылга чейин мөөнөт, андан кийин карыздын негизги суммасы төлөө мөөнөтү 15 жыл. Пайыздык чен жылдык 1%, АКШ доллары
Евробор 6 айлык ставкасы же Евробор еврода. Европада реконструкция жана өнүктүрүү банкынын насыя суммасынын 1% өлчөмүндө насыя алуу үчүн бир жолку комиссия же кредиттик боюнча негизги карыздын тандалбай калган чегерүүлөрү жылына 0,5% өлчөмүндөгү милдеттеме үчүн комиссия каралган. Урматтуу комитеттин мүчөлөрү, аталган долбоордун стратегиялык маанилүүлүгүн эске алуу менен мындан ары илгерилетүү максатында жогору аталган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы насыялык жана гранттык макулдашууларын ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун жактырууну сунуштайбыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроолор болсо жооп берейин. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоор боюнча суроолор барбы? Кунусбек Кошалиевич. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Талап кеш, мына сиз ушундай кредиттерди алып келип, бул жакшы, абдан жакшы. Мына 9 миллиондун 5 миллиону инвестициялык грант түрүндө болуп атат. Анан 3 миллиону, калган 3 миллион 15 жылга пайыздык чени 1% болуп атат. Мен айтан атканым, сиз ушундай кредиттерди алып атканда, мына кредит дегенде эле бизди угуп аткандар жалпы эле эл журттун баардыгы кредит десе эле бул мамлекетке жүктөлгөн элдин жонуна илинген деп атат да. Ушу кредит дегенде ушу сиз айтып берсеңиз. Бул кредитти өзүңөр төлөйсүңөр, туурабы? Ооба, өзүбүз төлөйбүз. Ошону баса айтып кетсеңер, мына кредиттен төлөй турган организация бул өзүбүз, Минэнерго төлөйбүз, же НЭС төлөйбүз. Энергия секторга алынган кредиттердин баары бул электростанция, улуттук электр тармактары алабы? Бүт кредиттин баарын биз өзүбүз, энергия сектору өзүнүн доходунан төлөнөт. Ошону баса айтып, бул бол менин суроом жок. Рахмат. Жерде жана сиз көтөрүп кеткен маселе, эгерде ушул 9 миллион евро кредит, анан 5 миллионун грант деп атпайлыбы? Эгерде орто эсеп менен алганда биз ушуну экөөнү кошкондо жана дүйнөлүк банктыкындай эле условия болуп калат да, 5%. Суроо берүү үчүн сөз депутат Алишер Абдуллаевичке берилет. Рахмат. Марат Молдонович, саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылгандар. Талай Үмкевич, негизи грант кошуп алып атканыңыздар жакшы. Пайызы да жакшы. Бул жерде бир гана бир аз тактап кетүүчү нерсе, 9 миллион кредит, 5 миллион евро грант. Анан 1 миллион евро техникалык кызматташуу фондуна деп калтырып атасыздар. Ооба, ал жөнүндө түшүндүрмө берип кетейин. 1 миллион евро бул жана билесиңер да, кредит алганда, кошулуп грант алганда 14 миллиондун ичинде мурун консультант деген да бар болчу да. Ошонун ичинде бир нече суммасы, ошонун 1,5-2 миллиону консультантка кетип калчу. Бул отдельно технический кредит кылып берип атат. Ошол 1 миллион еврону өзлөрүнүн эсебинен да. Бул биз муну албайбыз. Муну банк өзү төлөйт. Как на грантовой основе өзлөрү консультант нанимать этет, мындайча айтканда ал жерге эколог, социологдорду нанимать этет да. Бул бизге тиешеси жок. Бул сиздин сөзүңүзгө караганда бул мурдагы консультант башка дегендин культурный вариант экен да, бул туурабы? Бул Ошол нерсе экен да, только термини гана өзгөрүп берди, аты гана. Туурабы? Бул 1 миллион долларга биз мындайча айтканда кошумча эчтеке төлөбөйбүз. Булар өзлөрү, биз башында условия койгондо азыр кредит алганда бардык банктарга айтып атабыз, грантовый средствосын не менее 30%тен кылгыла деп. Биздин Минфиндин да позициясы ошондой. Азыр эми ошон үчүн жана консультантка мынчасы кетип калат деген суроолор көп болуп атканына байланыштуу биз 1 миллион евросын булар өзлөрү чыгарып, өзлөрү консультант нанимать этет. Биздин алган кредитке эч кандай Рахмат. Экинчи суроо, бул сиздер азыр бул алынып аткан жалпы акча бул эки гана областка каралып атыптыр да? Ысык-Көл обласы, анан Ысык-Көл областында Далинка айылындагы Далинка подстанциясы 110 киловольттук реконструкция, анан Ош шаарында речной подстанциясы. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, Ош шаарында өнүгүү чоң болуп атат. Ал 35 киловольттук подстанция, аны биз 110 киловольтко кубаттуулугун көтөрүп 110 киловольттук подстанция болот. Ошондо азыр действующий подстанцияларды гана реконструкция кылып туруп, объем чоңойтот экенсиңер. Ооба. Жаңы курбайсыңар. Жок, жаңы курбайбыз. Ошо именно реконструкцияга берилип атат. Тендерди ким өткөзөт, ким аткарат? Бул жеке иш инвесторлорубу же болбосо биздин ата журт? Биз бул азыр ратификацияда өткөндөн кийин биз конкурс объявлять этебиз. Ошол Европейский банк развития менен чогуу. Эми ал жерге ким келип кошулат? Биздин
атамекендик биздин мисалы үчүн бизде азыр 35 киловольт курганга да лицензиясы бар компаниялар бар, 110 киловольт курганга да лицензиясы бар компаниялар бар. Ал катышканга эч кимге мындайча айтканда тоскоолдук берилбейт. Рахмат. Эми 15 жылда эле бат эле өтүп кетет. Буну эми төлөмүн дагы ойлошуңуздар керек. Ошон үчүн ар бир нерсени сарамжалдуу пайдаланып, анан бир гана банктын условиясын диктовать эте бербей, сиздер өзүңүздөр да көбүрөөк часть алып, баягы сапатын, кандай эмеде жасалып атат, ошол жактарында бир тыкыр көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз ошону. Рахмат. Акыркы убакта силерден болгон көп эмелер, мындайча айтканда замечаниялар болуп, ошол замечаниянын баарын учитывать этип, мына азыр биринчи ошол кредиттердин быйылкы жылда биринчи кредиттердин бири могу консультат боюнча маселени чечип алдык. Суроо берүүчүнүн сөзү депутат Кунузбек Кошалиевичке берилет. Рахмат, мен кошумча эле Жибек Курманбековна сизге. Мына алынып аткан кредиттер баары силер аркылуу өтөт да, туура? Саламатсыздарбы? Ооба, биз аркылуу өтөт. Силердин пайыздык чегиңер канча болот? Минэнергияга. Минэнерго пайыздык чен? Силердин өзүңөрдүн пайыздык чегиңер да бар да? Минфиндин пайызын суроо. Минфиндин Жок, пайыздык биз чегиң. позиция биз согласие берип ушу чогуу келип атабыз да, ками менен чогуу. Согласие бергениңиз жакшы, бирок силер пайыздык чегин сөзсүз түрдө коесуңар. Бу жерде мен айтайын деп атканым, биздин Минфинге дагы пайдасы бар да мунун. Пайыздык чегин аласыңар да силер баары бир. Жок, пайдасын албайбыз. Бул жерде биз энергетикага көп акча берип атпайбызбы? Как бы субсидия катары же болбосо жанагындай импорт кылганга деген маселелерди. Ошолорду если ички эме менен чече турган болсо, бизге дагы налог да келип түшөт, кийин баягы биздин эме да иштейт деген маселеде ошол жагынан биз как бы макулдугубузду бергенбиз да. Минфинге пайдасы бар да, значит. Жок, Минфин эмес, эми биздин өлкөнүн пайдасы болот деген. Ошол силер аркылуу өтөт акчанын баардыгы. Ошону айтып атам. Рахмат. Кыскача айтканда, Минфин биз жерде мындайча айтканда эч кандай насыя кошпойт. Биз түз алабыз да, анан Минфин баягы мамлекеттин гарантиясын берип атат да, ошол аркылуу бизге өзүнчө бербейт. Ошон үчүн биздин Минфин как гарант выступать этет. А биз өзүбүз акчасын бир тыйынына чейин өзүбүз төлөйбүз. Суроо берүүчүнүн сөзү депутат Аккулов Тагаевичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Таалайбек Өмүкеевич. Мына азыр сиз мына өзү электр энергия тармагы көбүнчө эле мына кредит акыркы мезгилдерде буга чейин деле кредиттерди көп алып атат да. Анан өзү мына сиздин конкретный расчет боюнча качан бул өзү мындай каптап ошол алынган кредиттер возврат боло баштайт? Кайсы жылдарга ошол расчетуңуз бар? Биздин өзүбүздүн расчет боюнча азыр силерге дагы ошол тарифный политика боюнча стратегияны алып келебиз. Кудай буйрса 25-30 жылдан баштап. Биз 29-жылы ошол тарифный политиканы колдоп берсеңер, улуттук электр тармактары бизде где-то бир 900 миллиондун тегерегинде эмеге чыгат, пайдага чыгат. А 30-жылы 7 миллиард 200 миллиондун тегерегинде пайдага чыгат. Азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар, бул эмне себептен алынып атканы, бул тариф маселеси эле болуп атат да бул жерде. Ошол кредиттерди возврат боюнча ошондой деңгээлге, ошондой доходко чыгыш үчүн дагы канча кредит алышыңыз керек? Ошол сиздин расчетуңуз боюнча. Жок, бизде андай чоң деле азыркы күндө чоң деле кредит албайбыз. Биз кредитти албаганга азыр мажбур болушубуз керек. Жана тарифный политика башталса. Биз бул мындайча айтканда бизге пайдалуу кредиттерди эле алып атабыз. Жанагындай өзүңүз билген 50 жылга 5%, 10 жылдан кийин төлөйбүз деген 0%. Ошондой кредиттер дүйнөлүк банкта. Мунуку дагы азыр ошого барабар болуп калат. Эгерде 9 миллион менен 5 миллионду кошток 14 миллион болуп атат. Жанагы биз экөөнү кошкондо бизге жана дүйнөлүк банктыкындай эле 0% болуп калып атат да бул. Рахмат. Эми ошондой ыңгайлуу кредиттер болсо алып, анан мындай мамлекеттин карызын азайганга сиздер карызын азайтканга өзү көмөктөш болушуңуздар керек келечегинде. Бирок ого чейин ушундай жакшынакай мындай пайдалуу кредиттерди алышыңыз керек да, жанагыдай 0% возвратымызды жанагы көп 50 жыл, 60 жыл деген. Рахмат. Сөз суроо берүүчүнүн депутат Жеңишбек Шырмаматовичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Марат Молдонович, урматтуу чакырылган коноктор.
Талабек Өмүкеевич, мен сизди мыкты адис деп билем. Жалгыз эле мен эмес, мамлекетибиз бардыгынан да Кудайга шүгүр, мына сиздин жетекчи болуп келгениңизден бери бир мындай серьезный авария, анан недостатка электрик энергия жок. Ишиңизге ийгилик каалайм. Ушул тариф саясаты боюнча бир мүнөттүк разъяснение берип койбойсузбу? Биз тарифти канча элге, анан коммерческий организацияларга канча сомдон жасап берсек, ошо мамлекетке мындай кичине бир зыяны тийбегендей болуп. А то биз билгенден азыр мен канча электроэнергия сатып алышын билбейм, бирок мамлекет сиздер сатып аласыздар, элге 70 тыйындан 1 сом 10 тыйынга чейин берип, калган мамлекет төлөп берет да, субсидия кылып. Ошону бир түшүндүрүп бербейсизби? Түшүндүрүп берейин, уруксат берсеңиз, мен кагазымды алып алайынчы, мен даяр мен. Кагазыңызды отуруп алып жооп бериңиз. Ошону мындай элге түшүндүрүп айтыш керек да. Биздин өзүбүздүн каралган тариф саясаты боюнча 2024 жылы сектордун жалпы эмесин айтпай эле, жана сиз көтөргөн маселе боюнча канча кайсы убакта канча тыйындан болуш керек. Тариф саясаты 25 жылдын 30 жылга чейин каралган. Мисалы, быйыл май айынан баштап 25 жылдын былтыр 1 сомду 11 тыйынга көтөргөнбүз. Быйыл инфляцияга байланыштуу 1 сом 25 жылы 26 тыйын кошулат да. 25 жылы ошол жана 1 сом 11 тыйынга 26 тыйын кошулат. Биздин бул мындайча айтканда бүгүнкү күндө ошол Министерство финансов, Минэконом менен жана башка министерстволор менен азыр ушуну мындайча айтканда караштырып атабыз. Биздин прогнозный пландарыбыз да. Ошентип отуруп 26 жылы 33 тыйын кошулат 1 киловаттка, бул население боюнча. 27 жылы 40 тыйын кошулат, 28 жылы 50 тыйын кошулат, 29 жылы 62 тыйын кошулат, эмени 30 жылы уже жанагындай 700 градация 700 киловатт деген. Талайбек Өмүкеевич, 30 жылга чейин нам дожить нужно. 25-26 айтып коюңузчу, мына быйылкы жылы элдер мына жаңы жылдан баштап канча сомдон төлөй баштайт? И коммерческий организациялар канча сомдон төлөйт? 30 жыл кое туралы? Жаңы жылдан баштап элдер ошол эле бүгүнкү төлөп аткан 1 сом 11 тыйындан төлөйт. 1 сом 11 тыйын. Май айынан баштап 1 сом 37 тыйын төлөйт. Значит, май айынан баштап 27 тыйындан кошулат экен, Өнөр жай керектөөчүлөр бүгүнкү күндө 24 жылы 3 сом 18 тыйын төлөп атат. Май айынан баштап 3 сом 49 тыйын төлөйт. 31 тыйынга эле көтөрүлөт. Ошондо элге 1 сом 37 тыйын. 1 сом 37 тыйындан, Май айынан баштап. Май айынан баштап. Бunda чектөө жокпу? Мурда 700 киловаттка чейин 70 тыйындан арашканы. Жерде чектөө бар. Чектөө эч качан чектөө только түшөт 30 жылдары энергия сектор өзүнүн себестоимостуна чыкканда чектөө түшөт. Талабек Өмүкеевич, мынакей бизде мамлекетибизде элге 1 сом 37 тыйындан электр энергиясы берилсе, мына кошуна мамлекеттерде азыркы мезгилде канча сомдон берилет? Мына кошуна Казакстан, Өзбекстан. Бүгүнкү Кыргызстанда азыркы 25 жылкы азыркы күнгө 1 сом 11 тыйындан сатып алса, Өзбекстанда 1 киловатт 2 сом 60 тыйын. Элге. Украинада 3 сом 90 тыйын, Азербайжанда 4 сом 70 тыйын, Казакстанда 4 сом 90 тыйын, Россияда 6 сом 60 тыйын. Элге 4 сом 90 тыйын. Элге ушундай баасы. Анткени былтыр 1 киловатт электр энергия элге 4 сом 90 тыйын. Казакстанда 4 сом 90 тыйын биздин сомго которгондо. Анда биздики бекер экен да. Бекер, эң эле эме боюнча
могу өлкөлөр боюнча ошол Грузия, Беларусь, Молдова, Орто Азияны алганда Азербайжан, Украина, даже Украинада 3,90 тыйын бүгүнкү күндө. Чоң рахмат. Талбек Өмүкеевич, дагы бир маселеде мына мамлекетибиздин сырткы карызынын эң көбүн электр тармагы түзөт да. Азыркы мезгилде 137 миллиард сом карызыңар бар. Долларга чакканда 1,5 миллиард доллар карызыңар бар. Муну эми сиз 30 жылга чейин үзөбүз, 30 жылдан кийин пайдага чыгабыз дейсиз. Ушуга бир аз ишенбей турам да. Почему ишенбей турам? Мо тариф маселеси боюнча аябай бизде низкий экен да, ушуну эл менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эми эл жаман көрбөсө керек, муну туура түшүндүрүш керек да элгечи. Мурдагы Советтер Союзу мезгилинде курулган ГЭСтер, азыркы мына мезгилде эч кандай бир жаңы ГЭСтер курулган жок. Калктын саны көбөйдү. Электро потребление көбөйдү. Ушуну ачык элге айтып чыгыш керек да, мына башка мамлекеттерде салыштырыш керек. Мына башка мамлекетте тариф саясат мондай экен туугандар, бизде мондай болуп атат, жетишпейт деп туура саясат жүргүзүш керек да. Анан элге ачыгын айтыш керек. Азыркы мезгилде бизде канча киловатт сырттан электр энергиясын сатып алып атабыз, канча пайызын эл өзү төлөп атат, канча пайызын субсидия эметип төлөп, мамлекеттин эсебинен төлөнүп атат. Ушу саясатты туура жүргүзсө, мен ойлойм, эл туура түшүнөт депчи. Ушуга оюңуз кандай, Талбек Өмүкеевич? Жок, мен аны колдойм. Жана сиз айтып аткан чектөө боюнча мына токтолуп кетсем, бизде эле 700 киловаттка чейин чектөө бар, жана биринчи баскыч. Мисалы үчүн кошуна мамлекеттерде 200 киловатт чектөө. Мисалы үчүн ошол эле Өзбекстанда 200 киловатт. Ошол эле Азербайжанда 200 киловатт, Грузияда 100, ушундай да чектөө боюнча. Экинчи маселе жана 138 миллиард сом боюнча айтып кеттиңиз. Ал боюнча бүгүнкү күндө биз Минфин менен капитализация жасап, ал карызды Минфин өзүнүн мойнуна алган. Ошо менен бүгүнкү күндө энергия секторунда азыр мындайча айтканда карыз жок. Азыр мына 1,5 миллиард доллар карызыңар бар экен. Мамлекет сырткы карызы 5 миллиардка жакын. Ошондо 3төн 1 бөлүгүн силер алып атасыңар да акчанычы. Электр тармагы. Муну бир ойлонуш керек да. Сиз былтыр айттыңыз эле, ушул акыркы жыйында айттыңыз эле, урматтуу депутаттар, мына Кудайым буйрса, ушул акыркы кредиттер болду, эми кредит албайбыз буйрса. Ошо алган кредиттер жетиштүү болду буйрса, баары жакшы болот. Дедиңиз эле, жаңы жылда бисмилля дегенде эле кредиттен баштап атабыз. Ушул жагында бир аз менин каршылыгым жок, конечно, каршылыгым жок. Арзан кредит экен, 9 миллиону 1% менен 5 миллиону грант түрүндө болсо, конечно, алыш керек, но алганы бермей бар, Талайбек Өмүкеевич. Кудайым буйрса, 30 жылга чейин биз бар болобузбу, жок болобузбу, ушу маселеде тактап, ушу келечектеги муундарга жакшыраак сиздин өзүңүздүн эмелериңизди калтырышыңыз керек да. Ушу сиз эми экөөбүз, мен вечный депутат болуп калбайм, сиз вечный министр болуп калбайсыз. Эртең мен да кетем, сиз да кетесиз. Ошо артыңыздан мына Талайбек Өмүкеевич министр болуп турган мезгилде жакшы жумуштар жасап кетиптир дегендей жакшы сөздөрдү калтырышыңыз керек да. Артыбыздан, сиздин артыңыздан, менин артымдан сөкпөш керек. 30 жылды күтпөй эле эртерээк баштап төгөрбөйлүкпү кредиттерди? Кандай дейсиз? Жеңишбек Шерманович, туура. Эми биз азыр бул кредит 23 жылдан бери башталып, пока банк менен сүйлөшүүлөр жүрүп келген. Эми азыр мен айтып кеттим, бул кредиттин мындайча айтканда насыясы, мындайча айтканда өзүнүн берилип аткан эмелери, условиялары биз үчүн жеңилдик, өзүңүз билесиз. Туура. Мен Талбек Өмүкеевич, мен каршылыгым жок, мен колдоп берем. Бирок эми токтотобузбу же эртең бир айдан кийин дагы келесизби? Урматтуу депутаттар, дагы бир мурда сүйлөшүп калган кредит бар эле, аны ала салалы деп. Жок, биз азыр токтотобуз деп айта албайм. Дүйнө жүзүндө өзүңөр билесиңер, бүт өнүккөн мекемелердин баары тең эле ушул мындайча айтканда жеңил пайыздагы кредит менен окутулат. Эртең Камбаратаны алып келем эртең.
Дагы 500 миллион доллар. Тем ачык айтыш керек да. Талабек Өмкевич. Ошондой. Алып келесиз, туура. Мен ошону айтып атпаймынбы? Талабек Өмкевич, мен бир дагы ушу сиздин оозуңуздан угула элекмин да, урматтуу депутаттар, монча тетиги 1,5 миллиард доллар кредиттен монча пайызы кайтты деп бир келип кубанып алакан чабып айткан сөзүңүздү укпадым да. Только кредит алабыз, жарым кредит, жарым грант. Монча кайтардык деп айткан министрди угула элекмин да. Ошондой министрлер чыгабы деп эле эметем да, санбайм да. Качан биз ушун арабыздан ушундай министр чыгат экен, мынакей монча пайыз кредит жабылды деп. Жеңишбек Шермат, жакын арада андай министр болбойт го. Биз баарын айтып атканда эме нугуна салып алгандан кийин анан эле айтпасак, азыр мындайча айтканда аябай выгодный да. Өзүңөр мына ошол эле Камбар атага 50 жыл 5%. Ким берет мындайды? Проценти жок 50 жыл. 50 жылда мисалы үчүн ошол эле КЕС 25 жыл эмес 8 жылда өзүн актайт. Андан алкысы уже прибыльга кетет. Жок, мен түшүндүм, мен ушуну эртерээк кайтарсак дегеним да, эме Талабек Өмкевич, эртерээк бир ойлонуп деген. Түшүндүм, сизге кошулам. Баягы мындайча айтканда эми 30 жылдан кайтара баштайбызбы ошондо? ооба, өзү энергия сектор, мисалы үчүн улуттук электр тармактар мына бир эле мисал келтирип коеюн. Электрический станция реформадан кийин мына бөлүнүп чыкты, ТЭЦти бөлдүк, теплосетти бөлдүк. Баары эле каршылык айтты эле көбү. Мына бүгүнкү күндө электрический станция Кудай буйрса 25-жылы мына прибыльга чыгат. Азыр эми улуттук электр тармактары ошол тариф маселеси болуп атат. Тариф маселесин нугуна салбасак, электр тармактары мына мен айтып атпаймынбы, 30-жылдары 7 миллиард 200 миллион жылына өзү пайда табат. Талабек Өмкевич, мен бир нерсени билем да. Мына 30-жылга чейин да 5 жыл бар экен. Мына реконструкция болгон чакан ГЭСтерибиздин ремонт болгонуна алды 10 жыл болуп калды. 30-жылы сизден кийин келген министр дагы айтат да, келипчи, мынакей арадан 10 жыл өттү, ГЭСтер эскирди, дагы кредит алыш керек дейт. Мен аны точно билем. Муну мен ойлойм да, ушу энергетика тармагы, эми сизди күнөөлөбөйм, урматтуу Талабек Өмкевич, бул эми бардык эменин мамлекетке кереги үчүн алып атасыз да. Но мен ойлойм да, бир күмөнүм бар да, ушу электр тармагы кредитти алып, азыр 1,5 миллиард, аны эртең 2 миллиардка чыгарып туруп, болду биз төлөй албайбыз деп туруп, мамлекеттин мойнуна илинип калбасын деген эле коркунуч бар да мендечи. Жеңишбек Шерматович, Кудайым буйрса, свет күйүп турса, энергия сектор азыркы күнгө чейин өзүбүздүн кредиттер, алган кредиттерибизди жаап атабыз өзүнүн убагында. Биз жабабыз. Такыр жарык күйбөй калса анда айла жок. Рахмат, эми ийгилик каалайм, эми жабыңыз Талабек Өмкевич, ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат. Суроо берүү үчүн сөз депутат Мирлан Самыйга берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Азыр урматтуу Жеңишбек Шерматович бир 30 жылдык сөз айттыңыз да. Бул сөз 30 жылдан кийин деле ушундай болуп айтыла берет. Талабек Өмкевич, бирок азыр Жеңишбек Шерматович айтып атпайбы? Кредиттерди төлөп атабыз, мынакей төлөп атабыз деген министр болобу деп атпайбы? Сиз айтып атасыз, азыркы учурда мына бул убакка чейинки кредиттердин кечиктирбей төлөп келатабыз деп атасыз, туурабы? Төлөнүп атат да. Төлөбөсөк бизге бербейт эле эч ким. Төлөнбөсө кредит кайта жаңыртылып берилбейт да. Төлөнүп атабы азыр? Төлөнүп атат да. Канча пайыз кредит төлөндү ушул убакка чейин, мисалы, ушул канча суммада кредит төлөндү, ошону айтсаңыз? Бизде мындайча айтканда өзүбүздүн ошол эле датка кемен ТЭЦ боюнча өзүбүздүн графигибиз бар да. Ошол график менен биз мындайча айтканда Минфинге төлөп атабыз, Минфин ары ошол мамлекетке төлөп атат. Бизде Демек убагы менен төлөнүп атат. төлөнүп атат, отставание жок. Биз Болду, ушул нерсени кош айтышыбыз керек да. Бизде азыр мондай өңүт кетип калбаш керек. Кредиттерди эле алып атабыз, бирок төлөбөй атабыз. Анын баары үйүлүп атат дагы эртең келечек муунга калып калат деген ой калбаш керек дейм да. Туурабы? Урматтуу депутаттар, башка ведомство, министерствого караганда биз өзүбүз акча тапкан ведомствобуз. Свет күйүп турабы, бизге акча түшөт. Күйбөй калдыбы, анда жок. Свет 24 саат 360 күн күйөт. Ошон үчүн бизде дайым акча бар, биз ошондон алып төлөп турабыз. Айлыгыбызды төлөбөсөк дагы кредитти төлөйбүз убагында.
Рахмат, жарыгыбыз өчпөсүн. Эми алакандай эле мамлекетпиз, өзүбүздүн суу башында турабыз. Колдонуп аткан мисалы суудагы пайызыбыз деле 10%га жетпейт да агып аткан сууларыбыздын. Калган пайызын дагы көбөйтүп, эртең ушул электр энергия тармагына бурсак жакшы болот эле. Экинчи суроо Камбараттан алып келем деп атпайсызбы? Жакында алып келесиздер. Кандай кылып алып келесиздер? Кайсыл тармак менен келе атат? 3 тараптуубу же өзүбүз кура турган болдукпу? 3 тараптуу. Дүйнөлүк банктын эмеси менен, колдоосу менен келе атат. Азыр мына өткөндө силер өзүңөр колдоп бердиңер, жана консультанттарга, эксперттерге, техник экономик негиздемесине 18 миллион 600 миң доллар кото беришти. Ал дагы жанагындай 50 жыл, 10 жыл жеңилдетилген 0% менен. Азыр эми 500 миллион доллар, мына ошону ал Казакстан өзүнчө 500 миллион доллар алат, Өзбекстан өзүнчө 500 миллион алат, өзүлөрүндө ратификация кылышат. Биз 500 миллионду силер менен чогуу ратификация кылабыз. Эми ошону биздин оюбузча баягыда дагы айттык эле да, мүмкүн өзүбүздүн мамлекет курган болсо жакшы болмок да. Ага күчүбүз жетпей калдыбы? Мындайда 3,5 миллиарддан 4 миллиардга чейин болот. Азыр 26,5 жылга деп чечим кабыл алып атабыз, 6,5 жылда коруп бүтөбүз деп. Мисалы айтсак, ал электр энергияны эртеңки күнү биз курган күнү да электр энергия сатып алган мамлекет керек. Бул жөнүндө мен мындайча айтканда бүт условияларын, кандай условияларын эмне үчүн курганын силерге кагаз түрүндө берип коеюн. Кээ бир нерселерди жерден айтканга болбойт. Туура, бул боюнча ал келген учурда да суроолорду берет болушубуз керек. Үчүнчү, акыркы суроо. Азыр Кыргызстанда, Талгат Үмкеевич, жарык жете элек, бирок 21 кылымда жашап аткан биздин замандын кишилери барбы? Бизде азыр таш көмүрдө жана Кызыл Бейит айылында суунун аркы өзүндө калып калган бир айыл бар. Анда баягы жол аркы өздөн өтчү, Токтогул Нарын дарыясын. Кийинчерээк баягы жаңы жол салынгандан кийин ошол калып калган да. Ошол жерде бир айыл бар. Андан кийин мындайча айтканда почти айыл жок. Кичинекей эле конуштар болбосо, акыркы мына айыл Нарындан келатканда жана Деуга жеткен айыл көтөрүлбөдү беле? Ага да электроснабжение азыр кылып атат. Мен ошону айтайын деп атам да, мына ооба Кудай буйрса аракеттер болуп атат. Биз энергетика тармагындагы жүрүп аткан иштерди да көрүп атабыз. Жумгалдагы жанагы жарык жетпеген айылга барып жарыктар орнотулду. Элдер жаркырап жашап калышты. Анан мына азыр сиз өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, Нарында Карамкүр жанагы жер. Карамкүрдө бүгүнкү күнгө чейин жарыксыз отурушат да. Эми ал жерде ошол отурукташкан эл бар. Ата конушу, туулуп өскөн жери, кайрадан барып, азыр мурдагыдай болуп, бүт баары эле ички миграция болуп кетишпеди беле? Азыр кайра жерлер айдалып, ошол айылдарга жаштар барып, кадимкидей жашоо жүрүп баштады да. Анан ушул Карамкүрдү дагы бир карап көрсөңүздөр болобу жакында жарык? Уже ал жерди куруп атабыз. Анткени бул жерде мындай болгондо, жана Карамкүрдүн үстүндө алтын казган компания бар. Ошолорго техникалык шарт берип атканда, биз ошол Карамкүрдү электроснабжение кыласыңар дегенбиз. Бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп атат. Кудай буйрса мына жаз ушул май айларына чейин ал жер полный электроснабжение болот. Ал эле жер эмес, жана ошол жер Карамкүргө кетип аткан айылдын четиндеги көчөсүн дагы мындайча айтканда освещение кылылат. Жакшы болот эле. Эгер ошол Нарында мына азыр Нарын жергесинде Нарын облусу өзү, Нарын шаары өзү бир чоң өзгөрүүгө келе атат да. Анан Карамкүрдөн баштап жаркырап кала турган болсо, Лас-Вегас болуп калат эле ошол жак. Бир жаркырап кала турган болсо, бир иштеп атат, уже азыр курулуш иштери жүрүп атат. Сизге мындайча айтканда видео, фото материалдарын берип койсок. Рахмат, рахмат. Суроо берүү үчүн сөз Замирбек Дүйшалиевичке берилет. Рахмат, Турага. Талгат Өмүкеевич, мен Камбарата ГЭС боюнча суроом бар да. ГЭС башталса канча пайызга 3 тараптуу болсо, канча пайызга элдик болот Кыргызстан? 34% Кыргызстан, 33% Өзбекстан, 33% Казакстан. Ушул келишимди сиздер мындай 24, 52% кылса болбой беле? Мындай да келишимге жараша 33%ын алды, 33% мындайча айтканда
ошонун акчасын ошо жанагы сметный стоимость 3,5 миллиард болсо ошонун 33%-ын ошолор чыгарат, 34%-ын биз чыгарабыз. 33-33-төн 34-кө бөлүп алганбыз да бул. Бизге мындайча айтканда бүгүнкү күндө ушул пайыздар выгодный условияда. Эми мындай деген ой тутулбаса керек, эгерде 33%-ын электроэнергияны алып эле алып кетет. Андай жок. Биздин эң биринчи биздин мамлекетте дефицит болбош керек эч качан. Биздин мамлекетте алар чыгарган электроэнергиясын биринчи биздин Кыргызстан мамлекетинде колдонуу, андан кийин калган электроэнергиясын алып кетет. Талай Өмкевич, эми туура эми акча каражатка да караш керек. Бирок келечекте биз Нарын дарыясына биз ээлик кыла албай калабыз да. Жок, андай эми Коркунуч маселе бар да. жок. Мен Бизде мисал үчүн Кыргызстан 70% айыл чарбасында багытындагы мамлекет да. Биз ошол Нарын дарыясынан биз чоң долбоорлорду келечекте алып чыксак болот. Чыңгыз Айтматов канал сыяктуу. Бирок могу 3 тараптуу болуп 33-34 Казакстан 33 болсо, Өзбекстан 33 болсо, Кыргызстан 34 болсо биз келечекте Нарын дарыяда эч кандай ээлик кыла албай калабыз да. мен сиздин сурооңузду түшүндүм. Так жооп берип коеюн. Бул жерде 33-34% ээлик кылган только Камбарата ГЭС 1. Ылдый жагына эч кимдин ээси жок. Бул ылдый жагына только Кыргызстан. Анткени алардын бул курулуштарга тиешеси жок. Только Камбарата 1 болду. 31 жылдын ичинде булар өзлөрүнүн жана акчасын актайт да 31 жылдын ичинде кайра проекттен чыгып кетет. Ал жөнүндө биз так президенттин жолугушунда да сүйлөшкөнбүз, так точка коюп алганбыз. Бүгүнкү күндө ошол позиция менен кетип баратабыз. Келечекте Талай Өмекевич бизде чоң долбоорлор болсо, Чыңгыз Айтматов канал сыяктуу тоскоолдук болбойбу? Эч кандай тоскоолдук болбойт. Мен дагы бир мисал келтирип кетейин. Азыр мына Үч Коргондон жана Правобережныйдан билесиз, Өзбекстанга кирип кеткен эме бар. Биз ошол жерге дагы ГЭС куралы деп атабыз. Эч ким тоскоолдук кыла албайт бизге. Бул биздин менчигибиз. Талай Өмекевич, ушул эл аралык келишимде көрсөтүлөбү ушул? Сөзсүз түрдө анын келишим Бизге комитетке жогорку кеңеш келгенде ушул келишимди ала берсеңиз. Обязательно бул деген межправ соглашение, 3 мамлекеттин межправ соглашениясы обязательно ратификациядан өтөт. 3 мамлекеттин парламентинен силерге биз ошол межправ соглашение алып келебиз. По каждому пункту ошол жерде таанышып чыгасыңар да. Анан экинчи маселе жана сиз айтып кеттиңиз. Бизде Кыргызстанда 1 сом 11 тыйын бекер деп айттыңыз да. Эми негизи биздин эл өзү бир сыймыктанчу бир байлыгыбыз бар да, Нарын дарыя суубуз турабы. Эми чет мамлекеттерге караганда баары бир тарих саясатына биз арзаныраак жүрүшүбүз керекпи дейм да. Сиз туура түшүнүңүз да, мен сиз менен макулмун сууну. Эгерде мисалы үчүн огород сугарсак, арык менен да ал жерде затрат аз. Эми бул электроэнергияны кайра ошол генератор менен иштетип чыгыш керек да. Кайра линияга бериш керек, жеткизиш керек. Бул жерде затрат көп да. Биз ошол затратты эсептеп айтып атабыз. Мындайча айтканда, ар бир өзүңөр билесиңер, чыккан товардын өзүнүн баасы бар. Ошол баасын айтып атабыз. Биз ошол бүгүнкү күндө электроэнергия өндүрүп чыкса, ошол мынча сом, мынча тыйын болуп атат. Ошол эмеге баасына жеткирели деп атабыз. Бүгүнкү күндө 1 сом 11 тыйын эмес да чыккан электроэнергия. Мен рахмат, Талай Өмекевич, ушул жанагы Камбарата ГЭСти алып келгенде жана мен сунуш берген, келишимдерге эске алып койсоңуз, жанагы Нарын дарыясы боюнча. Сөзсүз түрдө. Рахмат. Суроо берүү үчүн сөз депутат Алишер Абилдаевичке берет, кошумча дейт. Рахмат. Талай Өмкевич, азыр урматтуу коллега Жеңиш Шерматович мындай көйгөйлүү суроону берди да сизге. Азыркы күндөгү эң актуальный болуп атканчы. Ошого утурлай эле кошумча бүгүнкү күндө 69 000 аз камсыз болгон үй бүлө бар. Бүгүнкү күндө сиздер ошолорго 50 тыйын, 55 тыйындан берип келесиздер да. Ошолордун тагдыры кандай болот? Аларга дагы кошулабы? Ал аз камсыз болгон үй бүлөнүн баары анан жана высокогорный без градация отурбайбы, алардын баары ордунда кала берет. Мындайча айтканда, аз камсыз болгон үй бүлөгө 50 тыйын, канча тыйын болуп калат? 55 тыйын, 5 тыйын кошулат. 5 тыйын кошулат. Ошону эми азыркы бул жак сунуш бергендей, мындай кеңири видео формат кылып, роликтерди кылып, элге түшүндүрүү иштерин кылсаңар түшүнөт элчи. Сиздерде маалымат толук жетпей да.
Урматтуу депутаттар, бул деген мына могу стратегия развития мына жаңы эле 20 былтыр изилдеп иштеп чыгып, азыр бүгүнкү күндө уже токотор жерин эметип, ошол дүйнөлүк банктар менен каржылоочу эмелер, донорлор менен сүйлөшүлүп. Монун баары азыр бүт общественный обсуждение кылат. Бүт областтарды кыдырабыз. Рахмат. Бул майга чейин. Рахмат Өмүкеевич, анан бул жерде НЕСКТин жетекчиси Алтын Турушбекович, азыр кредит боюнча сөз болуп атпайбы? Эми кредитти кайтаруу тармагы сизге таандык да. Ошого мындай кыскача жылы менен канча кредит кайтарып атасыз бүгүнкү күндө? Ошо боюнча маалымат берип коңузчу. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы башкы директор Рысбеков. Берген сурооңуз боюнча, бул биз бүгүнкү күнгө чейин алган кредиттер боюнча, график боюнча кайтаруу жолдору бар. 2024-жылдын өзүндө эле 2 миллиард сом кайтардык бул графиктин негизинде. Жалпысынан алып караганда 2006 жылдан бери Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы биз өзүбүзгө тиешелүү кредит айтайын, 53,3 миллиард сом кайтарым жасаганбыз. 2006 жылдан бери. Азыр сиздер айтып аткан жалпы карыз 100 канча миллиард айтылып атпайбы? Ал эми ошонун 53 миллиардын биз Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы кайтарганбыз. Биз жыл сайын графиктин негизинде негизги суммасын процентин кайтарып атабыз, ошондой эле кайтарымдын графиктер туура келгенде биринчи процентныйсын, анан основной суммада бөлүнөт, бизде ошол боюнча жумуш жүргүзүп атабыз. Дагы баса белгилеп айтып кетчү нерсе, урматтуу депутаттар, биз азыр калып аткан Речная менен Долинкага дагы кредит алганда биз улучшение, реконструкция кылып 35-ти 110-го көтөрүп, кубаттуулугун көтөрүп атпайлы. Ошол жерден дагы ошончо электроэнергияны дагы кошумча сатабыз деген да мааниси бар да. Кубаттуулукту жогорулатсак, ошончолук электроэнергияны көп сатабыз. 35-ти 110-го көтөргөндө дагы ошончолук кубаттуулуктагы электроэнергияны көп сатабыз. Ушулардын негизинде пайда көрүп, биз электроэнергияга алынган кредиттерди жапканга бизге мүмкүнчүлүк бар. Биздин министрибиз айткандай, башка ведомстволордон биздин айырмабыз, алган кредитибиз өзүнүн акчабыздан негизинен жапканга мүмкүнчүлүк бар да. Рахмат. Суроолор барбы? Кунисбек Кошалиевичке дополнительный Жана суроо. Токтобек Сай, жана айыл, сиз айтып аткан айыл, Таламкөч. Токтобек Сай. Ошону жазып алсаңыз өзүңүзгө, эсиңизден чыгарбай. Иште болбойт. Токтобек Сай министр жаңылык бар да көп да. Таламкевич, анда эч кимде суроо жок болсо, жаңы мен коллегам Жеңишбек Шерманович аябай жакшы вопросторду көтөрдү да. Но Долинка жана Речная көмөк чордондо реконструкция 14 миллион жетеби ошо? Даже экономия болот деген ойдобуз. Кудай буюрса. Мына реконструкция болгондо энергетиктер үчүн, жөнөкөй жарандар үчүн пайдасы кандай болот? Же жарандар буну жакшы жагынан кантип сезе алат? Өзүңөр көрүп атасыңар, мына ошол эле баарыбыз эле көлгө барып атабыз, Долинкада жана мен айтып кеткен. Кантип сезет ошону? Оңдолуп бүткөндөн кийин баары сонун болгон элдерге кандай условия болот? Светтер өчпөйбү? Ошону сурайын деп атырмын. Ошол жердеги мына Долинка, Речнаядан Иште качественный электроэнергияда жаңы конуштардын өчпөйт. Жаңы дополнительный болот да, рахмат. Анан могу немеден кредит алып атпайбыкпы? Мына кредиттен коркпош керек да азыр. Именно электроэнергия жагыначы мына министерство силерге. Потому что бул энергетика министерствосы Кыргызстандын локомотиви да, бизде суу бар. Будан башка нефть чыкпаса, неме чыкпаса, мына Камбарада бирде айтып атасыз. Камбарада дагы дальше гэстерди кура бериш керек, эгерде болсо кредиттерди алып жандай соглашениялар түзүп башка мамлекеттер менен аны гэс салынгандан кийин алып кете албайт, аны эч жака, ал бизге калат. Жаңы сиз айтып кеттиңиз, 30-жылга чейин тарифтер жетсе, бул аябай прибыльный болот. Ушу прибыльный болгондо биз азыр тарифти 30-жылга көтөрүп, нормальный кылгандан кийин биз электроэнергияны дефицит кылбай элге беришибиз керек да. Мисалы үчүн Россия, Казакстандын бүт баарында атомный электростанциялар бар. Алар азыр канча болсо да элине свет бере алат. Канча ишканаларына кече жаллап атат, ошто кыдырып келдик, кандай сонун кичине үйлөр салынып атат. Аларга да электроэнергия бул токтобойт. Ушулардын баарына кийин ошо 30-жыл деп атасыз го, тариф саясаты бүтсө, ошондо биз ошончо акча төлөгөндөн кийин биздин мамлекетибизде дефицит электроэнергия болбош керек да. Ушунун үстүнөн иштешиңер керек, действительно, будан коркпош керек. Эгерде бизде суу агып атса, дарыя болсо, гэстерди салганга возможность болуп атса, ошодон миллиардтар түшүп атса, мамлекеттин экономикасы көтөрүлө турган болсо, аны баарыбыз билебиз да. Bunun için korkpой, eldi beken bu alıp turan kredit alıp, kredit alsаңар төлөйсүңөр. Булар 0% менен алып алсаңар. Өзүңүз жаңы айтып кеттиңиз, Камбарада бир бүтсө 8 жылда эле актап коет деп. Ошонун жанынан дагы эле дальше гэстер болсо, урматтуу президент менен сүйлөшүп колдон келсе, башкаларын да баштай бериш керек да, башка мамлекет менен. Бизде уже границалардын баары чечилди, Кудайга шүгүр. Камчой кылышап жүгүрүп чечилди. Эми коркуп турган эчтеке жок. Ал биздин территориядан чөнтөгүнө салып эч ким алып кете албайт. Ал гэстер электроэнергияны биринчи биз алабыз, анан сыртка чыгарасың, ады ашкан туура. Ошо ийгилик каалайм.
ушуларды эске алып, Кудай буйрса, сиз айткан 30 жылы баары сонун болсун. Вообще энергетический безопасность болбосун бизде мамлекетте өз өнүгүүнүн баарын кыла турган ушу министерство энергетики силерсиңер. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда комитеттин корутундусунун долбоорун окуп койсом, мыйзам долбоору жактырылсын. Ушул колуктун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетине жиберилсин. Комитеттин корутундусунун долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Калыс каршы жок. Чечим кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, анда кийинки маселени кароого өтсөк, экинчи маселе Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги тарабынан энергетика тармагында ачык айкындуулукту камсыз кылуу, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана коррупцияга каршы күрөш боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу демилгечи комитет баяндамачы Кыргыз Республикасы энергетика министри Ибраев Талайбек Өмүкеевич, сөз сизде. Урматтуу Марат Молдонович, урманлы айта берейин. Урматтуу Марат Молдонович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, сиздерге Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин 2024 жыл ичинде коррупциянын алдын алуу боюнча аткарылган иштер чаралар тууралуу маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Коррупциянын алдын алуу боюнча жетишкендиктер, министрликтин түзүмдөрү 2025-2030 жылдарга карата пландар бекитип жатат. Квартал сайын отчеттор кабыл алынып, ички текшерүүлөр жүргүзүлүүдө. Кызыкчылыктардын кагылышуусун алдын алуу үчүн ички кызматтык орун которуулар жүргүзүлдү. Мамлекеттик кызматкерлердин мүлкү жана кирешелери боюнча декларациялар өз убагында тапшырылууда. Бардык сатып алуулар мамлекеттик порталда жүргүзүлүүдө. Санариптештирүү Кыргыз көмүр ишканасынын санариптик контролдоо системасын иштелип чыкты. Мой свет мобилдик тиркемеси ишке киргизилип, абоненттерге төйлөө көрсөтүлүүдө. Электр коопсуздугу боюнча тестирлөөнү санариптештирүү пландалып жатат. Түшүндүрүү иштери министрлик профилактикалык иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүүдө. 2024 жылы жалпы маалымат каражаттар министрликтин ишмердүүлүгү 1766 жолу чагылдырылды. Жалпы тармак боюнча 130 миңден ашуун маалымат каралды. Жарандар менен байланыш үчүн коомдук кабыл алуу жайы иштеп, 127 жаран кабыл алынган. Бардык кайрылуулар боюнча министрлик тараптан текшерилип, тиешелүү жооптор берилүүдө. 2024 жылдын 4 кварталында министрликтин ишине байланыштуу 173 кайрылуу келип түшкөн. Жалпы 2024 жылы 354 кайрылуу болгон. Алдыдагы пландар министрлик 2025-27 жылдары төмөнкү иштерди улантат. Жогору квалификациялуу кадрларды конкурстун негизинде тартуу жана мотивация системасын түзүү. Санариптик башкаруу жана ачык чечим кабыл алуу камсыздоо, мамлекеттик сатып алуулардын ачыктыгын жогорулатуу. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат, Талайбек Өмүкеевич. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча суроолор барбы? Кеңешбек Шерматович, сөз сизде. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор. Талайбек Өмүкеевич, мынакей сиздин отчетуңузду мен тыкаан карап чыктым, орус тилинде жазылыптыр. 2021 жылы электр энергиясындагы жоготуулар потеря 2 миллиард 427 миллион киловатт саат түзүптүр. 2021 жылы. Докладыңызды караңыз, Талайбек Өмүкеевич. 2023 жылы жоготуулар 2 миллиард 558 миллион киловатт саат түзүп атат. Бул 2021 жылга салыштырганда 111 миллион киловатт саатты көбүрөөк потеря болуп атат да 24 жылы. То есть, энергетикада потеря дээрлик 15%га жетип атат. Бул техникалык себептерге байланыштуубу же энергетика тармагында коррупция өсөмдүк кылып атабы? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо. Ушул эмне мынча көп потеря? 2 миллиард 558 миллион киловатт саат
Мага ошо акча түрүнө которуп жазып айтып берсеңиз, канча акча жоготобуз? Рахмат. Жеңишбек Шерматович, уруксат болсо, Рұқсат ушу айтыңыз. жоготуулар боюнча улуттук электр тармактарына көп тиешелүү, атайын генералдык директору да бул жерде. Сиз уруксат берсеңиз жооп берип койсо. Мейли. Жоготуулар боюнча суроого биз жалпы алып караганда 24 жылдын жалпы жыйынтыгы боюнча азыр оперативный данные боюнча айтып коеюн, 11,67% болду бул жоготуу. Азыр сиз айтып аткан жоготуулардын баардыгы нормативдик негизде техникалык жоготуулар гана жөнүндө сөз болуп атат. Бул азыркы учурда сиз азыр баса белгилеп кеткендей коммерциялык жоготуу деген түшүнүктөн азыр алыстаганбыз, жалаң гана техникалык жоготуулар. Булар башкача айтканда Кандай техникалык? техникалык жоготуу бул башкача айтканда 0,4 киловаттан баштап 500 киловаттка чейинки оборудованиябызда, жабдууларыбызда болгон жалпы техникалык жоготуулар жөнүндө сөз болуп атат. 2 миллиард 427 миллион деген бир сомду эсептегенде 2,5 миллиард сом болуп атат да. Сизге оюнчук эмес да бул, мамлекеттин акчасы да. 2,5 миллиард сом деген бул. Эгер бир сом эсептегенде. Азыркы тариф менен эсептегенде около 3 миллиарда сом теряем мы. Жок, азайтыш керек да муну. Күлүп атасыз да сиз. Доклад окуп атып. Декламация айтып атасызбы сиз? Жок, техникалык жоготууларды азайтуу багытындагы аткарып аткан жумуштарыбызга баса белгилеп кетейин. Техникалык жоготуулардын азайтуу максатында Качан азайтасыз? Канчага азайтасыз? Давайте 427 миллион кылгыла, 400 миллион кылгыла. Не 2 миллиарда сомов. Мына 2 миллиарда 476 миллион дегениңиз бул бир сомун эсептегенде 2,5 миллиард сом болуп атат. бул жерде дагы бир жолу уруксат берсеңиз, техникалык жоготуу деген бул физиканын законунда сөзсүз түрдө болчу жоготуулар жөнүндө сөз болуп атат. Бул жабдуулардын ар бир жабдуунун өзүнүн эскилиги жеткендигине жараша Физиканын законун, мыйзам пайыз ченемде жогору. физиканын законун, химиялык законун алмаштырып айтасыңарбы? Бул жерде андай алмашуу жок. Пайыздык ченеми жалаң гана физикалык закон боюнча жабдууларга кеткен жоготуу жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Жабдууларды. Эмне үчүн мына карабайсызбы? Бир жылда 111 миллион киловатт саат разница болуп атат да, жоголуп атат. Көбөйүп кетип атат. Мына сизде докладта Бул жылдан айырмасы ошол жылга салыштырмалуу кийинки жылда керектөө дагы көп болгон, ошон үчүн жоготуунун саны дагы жогору болуп баратат да. А пайыздык ченем менен алганда биз жылдан жылга жоготууну азайтып баратабыз. Азыркы акылдуу эсептегичтерди коюу жолу менен жоготууну азайтып атабыз. Техникалык жабдууларды жаңылоо жолу менен жоготууну азайтып атабыз. Макул, түшүндүм мен сизди. Макул, анда мына өзүңүз айтып калдыңыз, акылдуу эсептегичтер боюнча деп. Биз азыр мамлекетибиз боюнча 1 миллион 600 миң абонентибиз бар. Наталбек Өмүкеевич наизусть билет. Анын ичинен 451 миң 720 эсептегич, акылдуу эсептегичтер коюлган. Өткөндө сиз айткансыз 700 миң акылдуу эсептегич коебуз деп Талабек Өмүкеевич. Кайда кетти калган анда 200 миң эмне үчүн койбодуңар? Ага биз акча берген болчук. Ошону да айткансыз 50 миллионду бере салгыла, ратификация кылалы, 25 миллиону кредит, 25 миллиону грант деп. Кана мынакей 500 миң коюлуптур, эмне үчүн 200 миң акылдуу эсептегич кайда жатат? Каяка кетип калды? Талбек Өмүкеевич. Ал туура айтып атасыз. 50 миллион туп-туура, 25 миллиону грант, 25 миллиону кредит, анан 8 миллиону швейцарский тоже грант болчу. Ошонун 34 миллиону счетчикке жумшалган. Калган акчаларын 1 миң трансформаторго жана 300 километр сип проводко. Бүгүнкү күндө счетчиктердин бул эми дүйнөлүк банк болгондон кийин банктын өзүнүн процедурасы бар. Бүгүнкү күндө счетчиктерге конкурс өттү. Мына жаңы жылдан баштап 50 миң счетчиктен баштап уже келе баштады. Бүгүнкү күндө 50 миң счетчик бизге келип түштү. Азыр мындайча айтканда ар бир 15 күндө 50 миңден келип түшөт. Ошол 500 миң счетчик жылдын аягына чейин алабыз да. Быйыл 25-жылы ошол 500 миң счетчикти полный коюп бүтөбүз. Ана сиз көтөрүп кеткен жана 34 миллион дедим. Ошону 500 миң счетчикти биз 14 миллион долларга сатып алдык. Калганы экономия калды. Дүйнөлүк банк менен сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Дагы калган экономиясына дагы
400-500 миңдей счетчик алабыз дагы. Ошондо сиз айтып аткан туура айтып атасыз, 1.600.000 абонент полностью 25-26 жылы счетчик аскүя счетчик менен камсыз. Талабек Өмүкеевич, мен сизди түшүндүм. Азыр мынакей сиз менен тартышып атпайлыкпы? Мына 2 миллиард 538 миллион жана потеря боюнчачы именно ушул жерде да вся коррупция. Ошону батыраак, тезирээк 1 миллион акылдуу эсептегич алып келип койсоңор, автоматически 50% азаят. Ошону жасап айтпайсыңар мынакей. 1,5 миллион абоненттен болгону 500 миң гана коюп атасыңар. Дагы 1 миллион абонентке акылдуу эсептегич коюш керек. Батыраак койгула мына техник мына эми потерябыз автоматически 50% азаят. Жеңишбек Шерманович, туура айтып атасыз. Сиз менен биз ушул ратификация кылганы мына болгону 2 жылдын күнү эле болуп калды. Мына бүгүнкү күндө 2 жылда ушунча счетчикти коюп бүтүш мына биз милдеттеме алып атабыз мойнубузга. Анан жана сиз айтып аткан высоковольттун 500, 110, 220 киловольтту 5,5%, мисалы үчүн мына бүгүнкү күндө 18 миллиард киловатт саат электр алып атпайбы? 5,5% бул в любом случае жоготуу болот. Бул деген бизде мындайча айтканда ошону подтверждающий документи бар. Высоковольтный сетте канча? Ошонун 5,5%. Анан bir бүгүнкү күндө 35 киловольттон ылдыйкы сетте ошол булар мына азыр 14%тен ылдыйлатып келип мына 11%ке түштү. 11% буга болду. Анан сиз айтып аткан жана акылдуу счетчик 50%ти жоготууну азайта албайт. 50% азайтат. Может бир 12%-ин азайтышы мүмкүн. 12% уже акча да. Эми мындайча айтканда максималь. Анан көп мен азыр айтып кетейин да 17 миллиард 400 деп пландаштырдык эле былтыркы жылга. Быйылкы жылга 18 миллиард 200 миллион киловатт, 800 миллион киловатт саатка көп алдык. Былтыркы кышка караганда быйыл суук мындайча айтканда суугураак. Ошого көбүрөөк электр энергия алган сайын жанагындай эмелер жоготуулар. Биз ошонун үстүндө мына эртең менен эле рейстин начальниктерин бүт Кыргызстан боюнча чогултуп алып, ушу боюнча аскүя счетчиктерди коюу боюнча мындайча семинар өткөрдүк биз. Ошол жерде да ушул маселени мен көтөрдүм. Ушуну жоготууну биринчи очередь азайтышыңар керек деп. Туура. Азыр мисал келтирип берейин, 2 районго биз ушундай аскүя счетчик полный немеге жоготтук эле, бир райондон эле 8,5 миллион сом экономдоп атабыз. Макул. Мен түшүндүм. Талабек Өмүкеевич, макул анда бир эме жооп берип коюңузчу мага. Мынакей 2021 жылы 2 миллиард 427 миллион киловатт потеря болуп атат. Так. 2023 жылы 2 миллиард 538 миллион киловатт саат жоголуп атат. Разница bir жылдын ичинде 111 миллион киловатт. Ушунун себеби эмнеде? Эмнеде кандай болуп калды? Анда bir жылдын ичинде эскирип кеттү техникалар. Жеңишбек Шерматович, мына туура көтөрүп көрсөңүз, эмнеге мен айтып аткан жана башты 1 миллиардка жакын электр энергия көбөйдү. Өзүңүз эле күбө болдуңуз мына. Бир 20 сотук үйдүн ордунда 9 этаж үй туруп калат, ошол жерде 300ге жакын квартира болот. Мурун 20 киловатт алып атса, азыр 200 киловаттан көбүрөөк алып атат. Ошондой эле азыр 100 объект, мисалы үчүн 31 августта Кыргызстан боюнча 100 объект кирди. 100 мектеп кирди. Электр энергияны каяка? Бүт айылдыктарда эч кандай газ жок, жалаң электр энергия отурат. Ошон үчүн көп колдонгон сайын, мындайча айтканда, технический потеря да көбөйөт. Аны сиз жакшы билесиз. Бул жетекчиден зависит этиши мүмкүнбү, Талабек Өмүкеевич? Күндө Жеңишбек Шерманович, мен мындайча айтканда жоопкерчиликти айта алам. Жоготууну жоготуп, жанагынтип приписка кылган нерсе бүгүнкү күндө 0, жок андай приписка кылган нерсе. Азыр мына биз ар бир рейстин начальнигин мындайча айтканда материально ответственный лицо кылабыз. Ар бир жерде бизде высоковольтный сеттерде аскүя счетчиктер турат. Алган товарына ар бири өзү жооп берет. Рахмат чоң. Суроолор барбы? Жок. Суроо жок болсондо. Бул умный счетчиктерди айтып калдыңыз го. Булар азыр экономить эткенге коюп атсыңар да, жана 5 киловатт. Азыр элди кыйнап койгон жоксуңарбы ушуну? Кече талашта жүрдүк, сизге кайрылдым, элдин баары ыйлап жүрүп, жүгүрүп жүрөт подъездде. Аристон сайса деле өчүп калат, неме сайса деле өчүп калат. Аны эл акча төлөп бергенде нормальный свет беришиңер керек да силер. Чектөө уже 5 киловаттпы жана 4 бурчтук неменин ичинде. Почти баары, все кече эл кыдырдык, элдин баары эле ошону айтып отурду. Ушуну бир жолу барбы?
нормальный кылып койгон. Абонент канча адам берилип атат? Эми абонент акчасын төлөп атат, абонент акчасын төлөгөн абонент условия түзүп беришибиз керек да биз. Ограничение кыргызып коюп. Эмнеге дейм да ушул. Марат Молдонович, бул эме боюнча мындай да жанагы сиз туура айтып атасыз. Эгерде бизде жана мисалы үчүн ошол ас күйө счетчик менен управлять эткенге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Себебин айтайын. Биринчи себеп ошол узелде, ошол айылда же ошол фидерде нагрузка болсо, биз ас күйө счетчик менен светин өчүрбөй туруп, нагрузкасын азайтып, жана час пиктен өтүп кеткенден кийин кайра нагрузкасын берип атабыз. Муну кылбасак, подстанция, линия өрттөнүп кетет. Аны жакшы билесиздер. Анда мындай каражаттар таап туруп подстанцияларды көбөйтүш керек да. Эми Азыр сиз мындай айтып атпайсызбы эми? Талайбек Омкеевич, сиз төлөйдү, а айтып атасыз, мы экөөбүз күлүп сүйлөшүп отурдук. Ну там-то народ мучается же. Жана айтпайм, мына мен өзүм деле, мен жөнөкөй бир аристон менен электрочайник салсаң, светиң өчүп атат. За что мне платить тогда, да? Башкасын айтпайм, мына бир аристон, или же болбосо силердин жана 5 киловаттыңар жерде талашта жок. Значит, ылдый. Мен билбейм да. Мына кече жүрдүк, элге кыдырганда, баары эле жолукканда, ошол жана умный счетчикти коюп коюшту. Акчасын төлөп атырык. Анан эмнеге биз колдон албайбыз нормальный свет? Эми бул деле туура эле да, если когда платишь, ты должен нормально получать свет. Или кесип салыш керек. Анда чырак менен отуруш керек. Марат Молдонович, мына ошон үчүн ошо мощностторду көтөрөлү, элге ошондой мындайча көйгөй болбосун деп, эки областка эки эле кредит алып келдик. Кредит алып атасыңар. Эми кредитке сиз талабыңыз канча кредит сурасаңыз, биз комитет жок деп колдоп берет. Энергетически безопасность, это локомотив страны, это проблема жок адан. Ну бирок ошондой болгон азыр камбарада бирди салабыз деп атсыңар. Но жанагы счетчиктер менен биз адамдардын эмесин ограничить этип атабыз да. Туура экономить этебиз, туура баары жакшы да, но ошону кичине көбөйтүп берип койсо болбойбу? Ал убактылуу эле да. Значит, перемычка дейт, перемычка коюп коюш керек. Марат Молдонович, эми азыр баягы трансформаторларда мынтип зымды предохранительный ордуна коюп койгон убакыт өткөн азыр. Андай жок азыр. Аны коюп койсок, ал зым пока өрттөнүп кетсе, Аны эмне кылышыбыз керек? Анда эмне элдер ошо жанагы жетпеген свет менен. Ошонун баарын тең анализ кылып Ушунун баары качан бүтөт? Ушуну айтыңыз, элге качан нормальный условия түзүп бересиңер? Жакшы свет жеткизип атыр, дефицит бар, анын баарын түшүнүп атабыз. Но каким-то образом жанагы электронный счетчиктериңе өлөйүн жүгүрүп жүрөт, мисалы. Бирдеке саябы койсо тапырап. Мен жана талашып барганда жанагы жүдөтө бердим бул сиздин чоңуңузду. Эмнеге мындай деп. Эми бир анча убакыт калды. Такыр өзүңүз ойлоп көрсөңүз, бизде болгону 14 миллиард киловатт саат электр энергиясы. Түшүндүм, анын баарын билип атам. 18 миллиардты элге камсыздап берип атабыз. Мен эмен айтып атам, мен нормальный акча төлөсөм, жаран катары, мен нормальный свет алышым керек да. Мына силер азыр тарифти көтөрүп баратсыңар, элиң чукпай, мейли деп, бул жакшы аябай. Биз жана жетишибиз керек, сиз айткан пикеч. Но биз нормальный электр энергия алышыбыз керек төлөгөндөн кийин. Ограничить этпешиңер керек да бизди. Элди мен бизди деген мен деле элдин атынан сүйлөп атам да. Марат Молдонович, биздин мына мисалы үчүн Кыргызстанда, мисалы үчүн кошуна мамлекеттерге караганда, Тажикстанга караганда мындай ограничение жок. Бир убактылуу ограничение, жана ошол кубаттуулугун эле чыңалуусун азайтып коюштун максаты болуп атат да. Азыр өтүп кетели деп атабыз. Эми өчүп атпай, үйүңө жүгүрүп чыгып атпайсызбы? Адеп кайра жүгүр. Это же дискомфорт же, любой адамга төлөп берген адам. Марат Молдонович, эми өзүңүз Ладно, хорошо, мейли, ошону жакшылтып. 30 жылдан бери курулган немени 3 жылда куруп бүтүш кыйын го дейм. Жаңыртып. Азыр Жеңишбек Шермаматович айткан 1,5 миллионду коюп койсоңуз, вообще элдин баары кыйналат. Ошону жок, ошону айтып атам, бир 5 эмес, же толук 5 бербей атсыңар, ушуну текшерип коюңузчу бир. Силер айткандай 5 жетет деп атсыңар, карап көрсөңөр алтын сендер. Үй ушундай кылып коюп атсаңар болуш керек, челесир ограничение. 5 болсо жетмей экен. Комитетте. Жооп бер. Топтун энергетика комитети. Марат Молдонович, азыр биз баягы счетчиктен акылдуу эшептегичтерден 5 киловаттка койгонубуздун бирден бир себеби бүгүнкү күндө Кыргызстан улуттук электр тармакта биздин ишканабыз электр станциялардан иштеп чыккан электр энергияны толугу менен элге алып келип берип атабыз 100%. Эми керектөө иштеп чыккан электр энергиябыздан ашыкча болуп атат деген маселеден азыркы сиз айткан маселе ошого такалып атат да. Час пик маалында болот. Бул сөздөрчү кечки саат 6-дан 9-га чейин, эртең 6-дан 9-га чейин час пик маалында. Сиз айтып атасыз, кичине көтөрүп койсоңор болбойбу деп атасыз да. Биз алып келген электр энергиябыз жетпей атса Мен түшүнүктүү, час пик эмес, мен час пикти айткан жокмун. Час пиктен кийин саат 11-12-ни айтып атам. Причем берди час пик?
Ошондо өчүп калып атат. Ошону мен айтып атам да, возможно дейм да. Силер туура кылып, жок, возможно, уксаң баш минтпей, туура эле айтып атам. Возможно, силер жана туура эле 5 киловатт берип атсыңар да. Ошону жакшылап текшертип койчу, может, ошол 5 барбай, может 2, может 3 барып атырбы? Мурун деле свет берилгенде 220 деп, никогда 220 барган эмес да Союз тогонда деле. 110, 100 ушундай барган. Ошондой болуп калып аткан жокпу деп. түшүнүктүү, дагы бир жолу Ошону контролдоп карап койду. кой, Рахмат. рахмат Түшүнүктүү. болду. Да суроолор барбы? Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча министрлер комитетинин сунуштарын камтыган чечим долбоорун сиздердин алдыңыздарда турат. Чечим долбоорун добуш коем. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Калыс каршы жок, чечим кабыл алынды. Бул маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңер болот. Урматтуу депутаттар, анда кийинки маселени кароого өтсөк, 3-чү маселе Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын өнөр жай тармагындагы ачык айкындуулукту камсыз кылуу, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана коррупцияга каршы күрөш боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу демилгечи комитет баяндамачы Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Сыдыковду Искендер Эсенгелдиевич, анда сөз сизде. Рахмат, Молдонович. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, алдын ала маалыматтын негизинде 2024 жылга карата өнөр жай субъекттери тарабынан 585 миллиард 300 миллион сом суммада продукция өндүрүп, физикалык көлөмдүн индекси 105,5% түздү. Ал эми Кумтөр алтын кенинде иштетүү ишканасын кошпогондо физикалык көлөмдүн индекси 114% түздү. Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу максатында экономика жана коммерция министрлигинин тутумунда 2023-25 жылдарга коррупциянын алдын алуу боюнча стратегиялык иш-чаралар планы 2023 жылдын 4 майында 61 буйругу менен бекитилген. Планда каралган иш-чаралар коррупциянын алдын алуу жана жарандардын министрликке болгон ишемин бекемдөө жаатында практикалык чаралар көрүүгө багытталган. Бул планды ишке ашыруу үчүн министрликтин ар бир ведомстволук органдары жана бөлүмдөрү 2020-25 жылдарга коррупциянын алдын алуу боюнча өзүнүн стратегиялык иш-чара пландарын бекитишкен. Аларда мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү, иш-аракеттердин ачыктыгын жана айкындуулугун жогорулатуу, байланышты жакшыртуу, адам ресурстарын жана коррупцияга каршы билим берүүнү жогорулатуу боюнча чараларды ишке ашыруу каралган. Анын ичинде экономиканын түрдүү тармактарында бирдиктүү терезе электрондук система аркылуу уруксат берүүнү электрондук форматына өтүү каралган. Стандартташтыруу чөйрөсүндө акы төлөөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү максатында стандарттардын онлайн дүкөнү автоматташтырылган маалыматтык системасы иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө аталган системага болжол менен 17 000 стандарттар киргизилген. Сертификатталган халал продукциянын QR-код системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү максатында кийин түндүк электрондук портал аркылуу интеграциялоо менен сертификатталган халал адал продукциясына маалыматты байкоо жүргүзүү системасын иштеп чыгуу жана киргизүү боюнча азыркы учурда иштер жүргүзүлүп жатат. 2025 жылдан тартып Урматтуу төрага, Искендер Эсенгелдиевич, кыйналбай эч ким түшүнгөн жок. Орусча эле сүйлөңүзчү. Орусча эле доклад бериңизчи, раз вам неудобно на кыргызском. Говорите на русском, мы все понимаем. А то никому не понятно, понимаете. Я лично мен түшүнгөн жокмун сизди. Пожалуйста, говорите на русском, мы поймем. На официальном языке, да? жок, кыйналбайлы. Жок эме, официально айтып берсиң, мыйзамда барды. Айтып бериңизчи. Кыйналбайлы. Окуп берейин. Маягын айтып коюңуз эми. Анда токтогон жерден баштап окуп берейин. С 2025 года в соответствии с указом президента Кыргызской Республики от 5 июня 2024 года
номер 137 действует план мероприятий Министерства экономики и коммерции по реализации государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025-2030 годы. Для первого этапа на среднесрочный период 2025-2027 года план содержит 27 задач в сфере совершенствования антикоррупционного законодательства, обеспечения эффективности и прозрачности деятельности, предотвращения коррупционных проявлений при взаимодействии с гражданами, совершенствование системы защиты субъектов предпринимательства, а также развитие процессов цифровизации и внедрения информационных технологий. Стоит отметить, что министерство придает особую важность внутренней антикоррупционной политике, предусматривающей основополагающие коррупционные принципы и требования как основу для построения системы предупреждения коррупции. Такая политика в министерстве описана в виде декларации министерства о добропорядочности и надлежащем управлении и утверждена приказом от 30 декабря 2024 года номер 125. Это своего рода намерение и направление деятельности официально сформулированные руководством, которое подлежит ознакомлению каждым сотрудникам, начиная от министра и заканчивая техническим обслуживающим персоналом. И доступно на сайте МЭК. В целях снижения риска возникновения коррупции в реализацию статьи 20 Закона Кыргызской Республики о государственной гражданской службе и муниципальной службе проведена работа по разработке согласования с государственными органами и утверждению перечня случаев и ситуаций, по которым имеется риск возникновения коррупции в Министерстве экономики и коммерции. Перечень включен в государственный реестр. Баяндаманы кыскартып суроо жооп өтпөйт па? Бизде бар да баарына дайындалып келишти бүт бар. Кандай дейсиз? Анда отура бериңиз, ордуңузга отура эле жооп бере бересиз да. Урматтуу депутаттар, анда суроо жооп өтсөк. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Суроо берүү үчүн сөз депутат Жеңишбек Шермаматовичке берилет. Урматтуу депутаттар, урматтуу Марат Молданович, Искендер Эсенгелдиевич. А вот азыр сиздин орусча докладыңыз более понятно, внятно болду да? Биз түшүндүк. О чем идет речь? Ошону чыкканда айтып койбойсузбу, эми уяла турган бул жер детский садик эмес да, депутаттардын алдына келдиңиз, жакшылап даярданып, если не умеете говорить на кыргызском, депутаттардан суранып, урматтуу депутаттар, на кыргызском у меня немножко не получается, десеңиз бир руксат беребиз. И мы все понимаем на русском и прекрасно разговариваем. Искендер Эсенгелдиевич, а министриңиздер кайда? Министр... Новоиспеченный новый министр. Да, Гонконгто азиатский форум болот экономический. Ошого представитель Кабминмен кошулуп кетишкенде чогуу. Сырттабы? Иш сапарда. Гонконгто Кытай. Гонконг. Ушунча жумуш турса Гонконг кетип калдыбы? Ал жерде азиатский инвестиционный эме болуп атат форум. Ошол жака кеткен. Айтып коюңуз, депутаттардын алдына келсин. Жарайт. Келсин депутаттардын алдына таанышалы, көрөлү. Жоза не болгон жетекчи, кандай болгон жетекчи. Буякта тоже биз жөн эле отурган жокпуз бул жерде. Элдин өкүлдөрүбүз. Бул жерде мынакей 8-9 депутат отурат. Бери деген ар биринде 10 миңдин добуш менен отурат. Депутаттар сыйлаш керек да, келсин мояка. Биз менен чогуу иштесин. Анан алдаяка келгенде, ант бергенде мы все это гласно поддержали, а буяка келгенде келбей жумушка. Рахмат чоң. Эми могу докладыңыз баарын окуп карап чыктык. Эч кандай ишке нарекания жок. Эми ушул коррупцияга каршы булардын баарын көзөмөлдөп турушуңар керек да, министр экономикичи. Сиздер. Анан эми мен эмне суранайын дедим элем, тиги министрден орун басарыңдар азайдыбы же дагы эле жетөбү, 8би? Жок. Азыркы күндө 5 орун. Азайып калыптыр, э? Ооба. Рахмат чоң, ийгилик каалайм. Рахмат. Суроолор барбы, урматтуу депутаттар?
Суроо берүүчүн сөз депутат Мирлан Самуиловичуга берилет. Рахмат. Мен могул суроонун берейин деп атам да, өнөр жай тармагындагы ачык айкындуулукту деп атпайбызбы, камсыз кылуу боюнча. Бүгүнкү күндө өнөр жайлардын жаңы ачылган өнөр жайлардын саны канча болду? Былтыркы жылы 102 ачтык. Канча? 102 ишкана ачылды. 102 ишкана ачылды, э? Да, бардыгы болуп 796,8 миллион АКШ доллар инвестиция тартылды. Жаңы 8315 орун ачылып атат. 8315 орун ачылып атат. Ооба. Жумушчу Жумуш орун. 8315. Туурабы? Ооба. Эми ушунун 102 ишкананын канчасы чет элдик инвесторлор ачты, канчасын биздин өзүбүздүн жарандарыбыз ачты? Ал жерде Мурат Молдошевич жооп берсем болобу? Өзүбүз тааныштырып жооп беребиз. Управлениянын башчысы Базиев Арсен Тагынбекович болом. Ал жерде чет өлчү жарандардан пайызы 40%, 60 биздики өзүбүз болот. Бирок 40%-тин ичинде бул чоң ири долбоорлор бар. 40% инвесторлор болду. Ооба. Тышкы инвестор болду. Тышкы инвесторлор, 60% Жергиликтүү инвесторлор болду. жергиликтүү инвесторлор. Ушул 40%-дын ичинде чоң долбоорлор деп атпайсызбы? Кайсылар атап кетиңизчи? Жана кайсыл райондордо? Жалпысынан айтып кетсем болобу? Айтып көрүңүз. Да. Бул Чүй облусунда 23 ишкана ачылды, 286 миллион АКШ доллар. Бул 40%-дын ичиндегини айтып атасызбы? Жалпысынан Тышкы инвест, общий. тышкы инвесторлорду айтып бериңизчи. Тышкы инвестор боюнча именно азыр таблицада Анда кагаз жүзүндө берип коюңуз. Жарайт. Жалпы айтып койсом болобу до конца. Айта бериңиз. Да, бул Чүй облусунда 4400 жумуш орун болду. Ысык көл облусунда 9 ишкана ачылды. Бул 27 миллион АКШ долларга ишканалар ачылды. 336 жумуш орун болду. Нарын облусу 8 ишкана. Бул 102 миллион АКШ доллар инвестиция болду. 351 жумуш орун кылынды. Ош облусунда 20 ишкана ачылды. 63 миллион доллар инвестиция болду. 1100 жумуш орун түзүлдү. Баткен облусунда 11 ишкана, 13 миллион доллар инвестиция болду. Жумуш орун 310 жумуш орун болду. Жалал Абад облусунда 11 ишкана, 170 миллион доллар инвестиция болду. 292 жумуш орун болду. Талас облусунда 4 ишкана, 36 миллион доллар инвестиция болду. 80 жумуш орун болду. Бишкек шаарында 12 ишкана, bunun içinde 86 milyon dolar investisiya boldu. Mingdey aşık jumuş orun boldu. Oş şaharında 4 ишкана 10 milyon dolarlık investisiya boldu. 275 jumuş orun түзүлдү. 102 ишкананын мамлекет өзү негиздеген канча ишкана бар? Же бардыгы жекешкерлер тарабынан, анан сырткы инвесторлор тарабынан ачылдыбы? Мирлан мырза, бардыгы частный капиталы кошулган ишканаларда көбүнчөсү. ГЧП формасында дагы бар арасында. Мисалы үчүн ат башыда ачылган, жана мусор сортировочный кичи ишкана ачылды. Ошол жерде ГЧП формасында иштеп атат. Основной бүт жеке ишкерлердин. Жеке ишкерлердин, рахмат. Суроо берүүчүн сөз депутат Замирбек Дүйшалы ишке берилет. Рахмат төрага. Урматтуу Искендер Эсенгелдиевич, азыр баяндамаңызды уктук да. Сиз айтып кеттиңиз, азыр 8315 жумуш орун түзүлдү да. Туура айтып. 8315 жаңы жумуш орун. Искендер Эсенгелдиевич, мен эми жанагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы иштеген адам катары bir суроом бар да, сиздин ушул жакынкы 3 жылда, быйылкы жылы кандай иш пландарыңыз кандай? Канча жумуш орун түзөсүңөр? Биз алдыбызга койгон ошо жыл сайын 100 мекемеден кем эмес ишкана өнөр жай ишкананы ачууга аракет кылып атабыз. Быйылкы жылкыга деле ушул эле план менен токтобостон иш алып бара турган. Анан кийин жумуш орун санын ушу былтыркыдан кем эмес, бирок эми ар кандай болуп калып атат. Быйылкы жылы чоң ири ишканалар ачылып калса, мындан да көбүрөөк орун болобу деп эсептеп атабыз да. Анткени план боюнча бизде өз негизи 160тын
162 өнөр жай ишкана болгон былтыркы жылгы, бирок ачылбай быйылкы жылга өттү. Баардыгы болуп 19 000 орун болмокта, иш орун. Ошондо азыркы күндө бизде 11 000 жумушчу орун дагы бар да. Каралып аткан. Мына быйыл биз комитеттин көчмө жыйыны менен Ош Жалоотко барып келдик да. ГИКтин кылып жаткан иштери боюнча ошол жумуш орун түзүлгөн боюнча аябай жакшы иш болуп атыптыр да. Менин бир сунушум бар да, Искендер Сеңгелдиевич. Мына СССР малында атайын промзоналарга аян жер берилген. Мына жакында мен Өзбекстанга барып келдим. Өзбекстанда Наманган областында промзонага атайын ушул мындай тегиз жер эмес, адырлуу жерлерди берген да, бирок ошол жерде бар ишкерлер орношкон да. Турцияга барып келдик. Турцияда дагы Бурса шаарында атайын ушул ишкерлер үчүн промзоналар берилген да. Бизде кандай планыңыздар бар ушул ишкерлер үчүн, өнөр жайлар үчүн? Рұқсат болса, бізде дағы өнер жай зоналар район бойынша түзілген. Мысалы, алып көрсек, Чүй районында 202 гектар жер азыркы малда даяр. Инвесторлар келіп, осы жерге өзінің ишканасын құруға жер бөлінетті. Анан кейін, мисал үшін, Карабалтада 170 гектар, 180 гектар ошондай жер бөлінген, даяр турат. Өз негизи былтыркы жылы биз министрлик тарабынан 23 ишканага жер бөлүп берүү боюнча трансформацияга жардам бергенбиз да. 23 ишкананы ачуу боюнча жер тиркесүү боюнча жардам берилген. Андан тышкары финансирование 24 проекти боюнча жардам берилди биз тараптан. Бардыгы болуп, өнүктүрүү фонддордон 21,5 миллиард сом акча бөлүнгөн да былтыркы жылы. А банктардан болсо 3 миллиард 242 миллион сом ошо бөлүнүп, ошонун үстүнөн жумуш жүрдү да былтыркы жылы. Эсенгелдиевич, мына бизге дагы көп ишкерлер кайрылат да. Жерлердин бардыгы менчиктештирилип кеткен. Арендага алайлы десе кымбат баары. Мен сунушум да ушул Бишкек шаарынын айланасында жерлерден Чүйдөн болобу 500 гектарды жерди бөлүп промзонага, ал жерди трансформация кылып, суусун жеткирип, жолун, электр энергиясын камсыз кылып бериш керек. Ошондой эле Ош областына. Ал канча шаар бар Кыргызстанда? 44. Кандай сиз зам министрсизби? Ооба. Канча шаар бар? Мен сизден шаарды сурап атам. Кыргызстанда канча областтык маанилүү шаар бар? 31 шаар. Жок, областтык маанидеги шаар. Областтык мааниде 9. Жок, 2 республиканын 7-9 да. Сиз кызык экенсиз. Сиз зам министрсиз го? Ооба. Канча райондук маанидеги шаар бар? Жалпы саны 31 шаар. Туура эмне айтып атасыз? Республика боюнча жалпы саны. 33 бар. 33? О, Бишкек менен Ош өзүнчө столица болсун окталар. 2 жазып алыңыз сиз. 2 республикалык маанидеги шаар, 12 областтык маанидеги шаар, 19 райондук маанидеги шаар бар. Сиз буну жатка билишиңиз керек да. Кийинки маселе, ушул Ош Бишкек шаарына 500 гектардан промзонага жер бөлсөк, областтык маанидеги шаарларга 200 гектардан бөлүш керек. Жазып алсаңыз, менин бул сунушум да сизгечи. Райондук маанидеги шаарларга 100 гектардан, 235 айыл өкмөттөргө 50 гектардан промзонага деп жер бөлүш керек. Бизде эгер Чүйгө дагы 500 гектар жерди трансформация кылып туруп промзонага бөлсөңүз, 1 айда толот. Сиз 4 сөттөн бөлүп берсеңиз 500 гектар жерди 12 000 ишкерге жумуш орун түзүлөт. И плюс салыктар менен, кирешелер менен жалпысынан 5 жылда сиз 50 000 жумуш орун түзсөңүз болот. Ошон үчүн эске алып койсоңуз, бизде мындай кыйналган жер издеп, мындай ушундай
бизнес системада аксаган бизде ишкерлер көп экен да. Биз мамлекет ошолорго жагымдуу шарттар түзүп беришибиз керек. Мен эми ушул министриңиз келсе ушул суроону берейин дедим эле, келбей калды. Жөн эле мамлекеттен каражат бөлбөстөн эле ушу ишкерлерге промзонага жерди ажыратып, жакшынакай шарттар түзүп берип койсо, бизде ишкерлер аябай көп Кыргызстанда. Биз баягы зона деп бөлөбүз деп ойлогонбуз да. Андан кийин ошол зоналарда баягы атайын салыктык режим берели депчи, баягы бутунан турганга чейин деп башында иштей баштаганда. Бирок салык кодексинде сиздер өзүңүздөр колдоп бердиңиздер. 183 беренеде каралды, андан тышкары инвестициялар келүү боюнча 3 беренеге дагы өзгөртүүлөр кирген. Ошол жаңы келген инвесторлорду куруп бүткөнгө чейинки салыктан бошотуу, андан кийин 1-5 жылдыкка салыктан бошотуу, баягы энди кошумча мал салыгынан, пайда салыгынан, андан кийин сатуудан алым салыгынан. Ошондой режим менен иштеп атабыз азыркы маалда. Жергиликтүү дагы бизнеске дагы ошондой, чет өлкөлүк бизнеске да бирдей мамиле кылып, ошонун үстүндө жумуш болот. Рахмат, мен сунушумду эске алып коюңуздар. Жарайт. Рахмат, суроолор барбы? Замирбек Бишали аябай жакшы суроо берди, ушунун үстүнөн баары чогуу иштеп коюш керек, промзоналар керек действительно. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча министрлер комитеттин сунуштарын камтыган чечим долбоорун сиздердин алдыңыздарда турат. Чечим долбоорун добуш коюм, добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Калыс, каршы жок, чечим кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Анда урматтуу депутаттар, ар кандай маселеге өтсөк. Ар кандай маселе суроолор барбы? Жок, азыр жок дебейсиңер. Жок болсо анда бүгүнкү жыйынды жабык деп жарыялайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болгула. Өчүрүп койгула.